Мен атым Берікбаев Дөлөтбак, жақта охранада иштейбиз 4 жылдан бери, быйыл 5-чи кетти. Буга чейин бул пансионат казактардын немесинде болчу. 49 жыл арендага кеткен. Ошол территориябызда коттедждер бар. Алар сатылган. Частный ошолордон охранага территориясына ухаживать эткенге акча алып, ошодон зарплат беришкен казактар. Азыр эми былтыртан баштап поляк келип арендага алган 4 жылга. Ошол августка чейин зарплат алып келдик. Эч нерсе болгон жок. Августтан бери зарплат алып элекпиз. Анан бул сураштырсак, бул коттедждин акчасын туура эмес колдонуп койгон деп атат да. Анан күндө эле бизге келип, эртең берем, түштөн кийин берем деп эч кандай тыянак жок болуп атат. Мына бuyakta көп балалуулар бар. Кредиттери барлар бар. Тамак аш бар, аз бүт бар кымбаттап атат. Зарплата кымбаттабайт. Ошол кымбаттабаган зарплатаны да бере албай атышат. Ошол бул мамлекет тарабынан кандай чара көрүлөт бизге? Биздин укугубузду ким коргойт деген эмеде силер чакырдык. Субанбеков Көлбай, ошол Бостер айылынын тургуну болом. Ошо 6 жылдан бери ошол отель Алматы деген пансионатта иштеймин. Негизи ошол частный пансионат болгондон хозяйны Эркин Калиев деген казак жигит. Ошолордон ошол поляктар арендага 4 жыл калышкан. Ошо 1 жыл аяктап баратат. Ошо поляктар келгени зарплатыбызды токтотпой эле берип аткан. Ana şu keyinki şu yıldan ayakı yıllar şu avgusttan başlap aylıklarımızı berbey şu karma atat. Ana şu baylanıştı жұмышты toxtatıp koyduk. Negizi işlerde 60'tay жұмыс işleyiz. Azilnenne служба, горничный служба, сантехник службасы var, garaj, охрана службалар. Ошолор бар 60'tay адамдар иштейбиз, ошонун баары токтоттук жумушту. Анткени зарплатка негизи ошол биздин жашаарыбыз ошол сезонго эле байланыштуу, ушактан эле ошол жан багып айдай турган пойлаларыбыз жок, түкүндөй караколдугундай дегендей. Ошол менен токтотуп койдук жумуштарыбызды. Ошол августтан бери зарплаттарыбызды бербей кармап аткандан кээ бирөөнүн кредиттери бар, кээ бирөөнүн карыздар болуп, камактарга бала чакабызды багалы деп жалаң продуктуну карыз алабыз. Продукт болсо кымбаттап атат. Ошол зарплатыбызды бербегенге байланыштан ошо токтотуп атабыз. Анан ошол Ошого байланыштуу ошо азаттык эме телевидениеден ошо эмеде силерди чакырганбыз ошол. Таатта ошол эметип бергиле ошол. Ошо биздин ошол көйгөй маселе ошол зарплатыбызды кармап атканына байланыштуу ушундай болуп атат мына баары.